5-бөлүм. Ошондон кийин Муса менен Аарон фараонго келип мындай дешти: Ысрайылдын Кудай Теңири мындай дейт: менин элимди кое бер. Алар чөлдө мага арнап майрам өткөрүшсүн. Бирок фараон: Теңир ким экен? Мен аны угуп, Ысрайылды кое бергидей. Мен Теңирди билбейм, Ысрайылды да кое бербейм деди. Алар ага: еврейлердин Кудайы бизди чакырып жатат. Бизди чөлгө 3 күндүк жолго кое бер. Кудай Теңирибизге курмандык чалалы. Болбосо ал бизге жугуштуу оору жиберет же кылыч менен жок кылат дешти. Ошондо Мисир падышасы аларга: Муса менен Аарон, силер эмне үчүн элди жумушунан алакты кылып жатасыңар? Өз жумушуңарга жөнөгүлө. Азыр бул жерде эл көп. Силер болсо аларды иштеринен алакты кылып жатасыңар деди. Анан фараон ошол эле күнү башкаруучуларга жана көзөмөлдөөчүлөргө мындай деп буйрук берди: Мындан ары элге кыш куйганга саман бербегиле. Алар саманды өздөрү барып чогултуп алышсын. Бирок кышты мурунку эле белгиленген санда куйушсун. Санын азайтпагыла. Алар жалкоо, ошондуктан барып Кудайыбызга курмандык чалабыз деп кыйкырып жатышат. Аларга жумушту көп бергиле, иштешсин. Куру сөз менен алек болушпасын. Ошондо башкаруучулар менен көзөмөлдөөчүлөр элге кайрылып: Фараон силерге саман бербейм. Саманды өзүңөр таап алгыла, бирок жумушуңарды азайтпайм деп айтып жатат дешти. Ошондо эл саман ордуна пая издеп Мисир жерине тарап кетти. Башкаруучулар болсо кышты саман бар кездегидей эле күн сайын мурунку белгиленген санда куйгула деп мажбурлап жатышты. Ал эми фараондун башкаруучулары Ысрайыл уулдарынын ичинен өздөрү дайындаган көзөмөлдөөчүлөрдү эмне үчүн кышты мурунку белгиленген санда куйбай жатасыңар деп уруп сабашты. Ошондо Ысрайыл уулдарынын көзөмөлдөөчүлөрү фараонго ыйлап келип: Эмнеге кулдарыңа ушундай мамиле кылып жатасың? Кулдарыңа саман бербей жатышат, бирок кыш куйгула деп кулдарыңды сабап жатышат. Элиң күнөө кылып жатат дешти. Бирок фараон аларга: Жалкоосуңар силер, жалкоосуңар. Ошондуктан Теңирге курмандык чалабыз деп жатасыңар. Баргыла иштегиле. Силерге саман берилбейт, бирок тиешелүү сандагы кышты толук бергиле деди. Ысрайыл уулдарынан коюлган көзөмөлдөөчүлөр ар бир күнгө белгиленген кыштын санын кемитпегиле деген сөздөн баштарына мүшкүл түшкөнүн түшүнүштү. Алар фараондон чыкканда аларды күтүп турган Муса менен Ааронго жолугушту. Анан аларга: Теңир силерди көрсө экен, бизди фараонго жана анын кулдарына жек көрүндү кылганыңар үчүн, бизди өлтүртүү үчүн алардын колуна кылыч карматканыңар үчүн жазаласа экен дешти. Ошондо Муса Теңирге кайрылып: Теңир, эмне үчүн бул элди ушундай азапка салдың? Эмне үчүн мени жибердиң? Мен келип фараонго сенин ысмыңдан сүйлөй баштагандан тартып, ал бул элге мурункудан да жаман мамиле кыла баштады. Сен болсо өз элиңди куткарган жоксуң деди. 6-бөлүм. Ошондо Теңир Мусага: Эми сен менин фараонго эмне кыларымды көрөсүң? Фараон аларды күчтүү колдун таасири менен кое берет. Атүгүл күчтүү колдун таасири менен аларды өз жеринен кууп чыгат деди.